биздин балабыз, бул ортоңку балабыз, жайдар мындан улуу агасы бар, кичүү иниси бар, бардыгы жакшы окушат, окуштуу. Анан башынан эле бул төрөлгөндөн баштап эле мындай өзгөчө бала экен көрүнчү да. 2 айында эле тиши чыккан, 7 айында жөн эле уже спокойно басып калган да. 8 айында сүйлөгөн, кадимкидей сүйлөмдөрдү түзүп, жакшы сүйлөй алчу да уже. Ошондо эле баа берген да, мындай бул баладан бирдеме чыгат го деп. Атасы дагы ишеничи зор болчу. Ушул Карасаев лицейине биз тест тапшырганда билген жокпуз. Тест тапшырып, уже жыйынтыгы чыгып, 75% льгот алганын ошондо билинди. Анан таң калып, молодец деп биз аябай сүйүнүп, мугалимдер башынан эле тиги кичинекей чагынан воспитательдер, садиктеги, жанагы бала бакчадагы садиктеги тарбиячылар, биринчи мектеп класстагы мугалими дайыма бизге рахмат, аябай сонун окуган бала деп, мен аларды мактап, рахматымды айтып, алар бизди мактап, ата-энеси, баламдын ата-энесин мактап, рахматын айтышчу да. Анан ушул лицейге биз ишенип, анткени буякта мыкты мындай усулдарды колдонуп, мыкты окуу системаны колдонуп, жакшы окуттарын билип, биз ушул жака алып келгенбиз. Өзүбүз ушул шаардан болобуз, Караколдон. Балыкчыга жумуш боюнча кетип калганбыз. Ушул учурда булар чоңоюп аткандан кайра бияка 2 жыл көчүп келдик. Балам сонун результат көрсөтөт деп мен билчүмүн. Бирок мындай ишенип эле эч кимге айтчу эмесмин, себеби көз тийбесин деп ойлочумун да. Анан кечээ эртең менен туруп, жумуштарды жасап, үйдө түшкү чай ичели деп 12-лерде отурсак, агай чалып калды мага. Биринчи эле мага чалыптыр. Мына азыр айтып берип атат, биринчи эле эже сизге чалдым, анткени апасы чалабыз дайыма жакшы результат болгондо. Анан айтып калды. Бирок ошол учурда бул балам жанында отурган да, 5-6 метр аралыктан. Окутуу телефондон агай айткан, тура калып тоже сүйүнүп, аябай толкундануу, ушундай сүйүнүү менен бирге толкундануу, баягы бирге күлүп, бирге ыйлап, бир неметип толкунданат экенсиң да, бир кызыктай сонун сезимдер пайда болот экен да. Анан агайды аябай чоң рахматыбызды айтып, атабызга сүйүнчүлөсөк, атасы дагы неужели чын эле ошондойбу деп аябай таң калып, чуркап, жөн эле үнүбүз менен ыйлап, күлүп, каткырып, кучакташып, ушундай сонун сезимдер болуп да, кубандык аябай чынында. Ошол. Интернетке бат эле чыгып кетти. Бат эле бизге звонить, чала башташты телефон менен. Биздин туугандар туш тарапта жашайт, дүйнө жүзүндө, Америкада, Турцияда, Россияда, Казакстанда көп туугандарыбыз бар. Ошолордун баардыгы соц тармактарда жаза башташты, чала башташты. Аябай бүгүн кечээ күнүм мен ошону менен өттү да. Пресс-секретарь болсо деп да ойлоп кеттим да. Себеби жетишпей аттым тияка жооп бергенгечи. Анан аябай сонун комментарийлерди жазышты. Эже ушуну азыр тартпай эле сурагам да, ушуну азыр айтып коюңуз. Кайрат. Социалдык тармактарда талкуулап атпайбы, ошону кандай кабыл алып атасыз? Социалдык тармактарда ар кандай талкуулар болуп атат. Бирок биз жанагы мындай албетте позитивдүү, батасын берген, жакшы комментарийлер көбүрөөк да. Анан анда-санда негативныйлар чыгып калганда биз аларга көңүл бурбаганга аракет кылып атабыз. Эми кээде баягы адам эмеспизби, ичиң күйүп кетет, но баары бир баягы адам өзү кандай болсо ошондой элдин баарына ошондой мамиле кылып, ошондой көрөт экен элдин баарын. Ойлойм, что балам, мен билем да, мисалы үчүн балам кандай талкпай эмгектенди, ага эжелерди кандай буга салым кошконун билем, кандай отурушту, кандай убакыт королду, ушул билимди алгангачы. Анан биринчи ошо жыйынтыкты уккан күнүңүз тууралуу айтып берсеңиз кандай болду?
ошо биз чай ичип отурганбыз, жаңы эле отурганбыз, ошондо агайлардын кандайдыр бир өзлөрүнүн министерство менен байланышы бар го, аларга чалып калган окшойт. Агай мага чалды биринчи, анан мага чалганда балам да мындайраак отурган, угулду чалган, сүйлөгөнү. Анан эже туктайм number 1 болду Кыргызстан боюнча, номер 1 болду, 232 бал алды десе, ишенип ишенбей мен агай деп толкунданып эмне деп айтканымды да билбейм, бирок сразу эле рахматымды айттым да, анткени билем агайлар, эжейлер булар салымы абдан зор. Мен тазим кылам аларга, ыраазычылыгымды билдирем. Алла Таалам ыраазы болсун ошолорго, биздин туугандарга, биздин досторго, биздин ата-энелерибизге, балдардын ата-энелерине баардыгы поддержка кылып, сонун поддержка кылышты. Анан атасына сразу сүйүнчүлөдүк. Атасы кирип келди ошол учурда. Ал дагы аябай чоң кубанычта болуп, баарыбыз эле бир ыйлап, бир күлүп, жакшы сезимдерде болдук. Толкунданууда болдук аябай. Соц тармактан да ошо жана айтып кеткендей жазуулар башталды, чалуулар башталды, тилектер башталды. Жакшынакай. Анан жанагындай негативныйларга такыр көңүл бурбайбыз. Мейли деп атабыз да, эми Алла Таала таразылайт баламдын эмгеги. Биздин быйылкы бүтүрүүчүлөрдүн баарына, баламдын досторуна, ровесниктерине, бар Кыргызстандагы бүтүрүүчүлөрдүн баарына каалаганым Кыргызстандын өнүгүшүнө, Кыргыздын жерине, элине көңүл буруп, болгон билимиңерди, салымыңарды кошкула. Анткени Кыргызстан мындай өзүнүн ордун таап, өнүккөн өлкөдөн болсо деп баарыбыз эле үмүттөнөбүз, кыялданабыз.